Жөн гана мугалим эмес, бүтүндөй бир доорду көтөргөн адамдар бар. Доктуркан апа дал ошондой адамдардын бири. Ал өмүрүн билимге, тилге, жаштарга арнаган инсан. Анын калтырган изи билимдин, сабырдын жана адамдык маданияттын изи. Ал оош кыйыш оор мезгилдерде жашап, ар бир сыноону үн катпай көтөргөн. Кээде чарчаган, кээде ыйлаган, бирок эч качан өз жолун таштаган эмес. Мугалимдик анын кесиби эле эмес, анын тагдыры болгон. Жылдар өттү, замандар алмашты. Бирок ал тарбиялаган окуучулар бүгүн ар кайсы жерде өз жолун улап жүрүшөт. Анын алган сыйлыктары эмгегинин бир бөлүгү гана. Эң чоң байлыгы бул анын артында калган изи жана үйүнүн бир бурчунда сакталган китептер. Бул жөн гана мугалимдин эмес, бул бүтүндөй бир доордун, эмгектин жана чыдамкайлыктын тарыхы.